Уландар үчүн байланыш адистиктеринен тартып, электр ширетүүчү, куруучу, жылуулоочу жана башка көптөгөн кесиптер дайындалат. Көбүнчө зергер болом деген каалоочулар көп болгондуктан, мында бир орунга 3-4 бала сынактан өтүүгө туура келет. Ошол эле маалда жаш чеберчилерди жумушка алабыз дегендер биринчи курсунан эле сунуштары менен келип, окууну аяктаганда башка ишканага кетип калбасы үчүн келишимдерин түзүп кеткен учурлар толтура. Зергерликти баш оту менен багындырып жаткан балдар бир жыл ичинде сөйкө шагектердин татаал эмес үлгүлөрүн жаратып калышат. Кастарын чыгарабыз. Кастардын да түрлөрү бар, ар кандайчы. Глухой каст, анан мындай зымдар менен касттар чыгарат. Ошо анан мындай да шагектер бар, женский. Таталдыгы татал эми. Эмнеси татаал? Мындай күмүштү эритип, анан жасаш, буга деле эмгек өтө чоң десем, жаңылышпайм. Адилет өз иши тууралуу керээлден кечке айта берчүдөй. Үйрөнүп жаткан иши өзүнө абдан жагат. Мында кылдат, тырышчаак жана оор басырыктуу болуу зарыл. Саламатсыздарбы? Лицейдеги окуучулардын иш шарттары менен таанышууга вице-премьер-министр Эльвира Сариева баш бакты. Адатынча алдын ала билдирүүсүз жана чубалжыган чиновниктердин коштоосу жок. Бул эмне? Бул кайсы металл? Мельхиор. Мельхиор. Латунь никол. Укуну кошосуңар. Бири-бирине байытып, Абиякчы. тазалап. Ал күмүш. Анан балдар мыйла күчөдөн жасайсыңар онун баарын. Ушул эле инструменттер мененби? Жок, бул өзүнүн башка инструменттери болот, ар кайсы менен. Кесиптик билим берүүгө мындай көңүл бурулуп жатканы мамлекетке зарыл адистерди дайындоону жайылтуу максатында. Бул иште кандай шарттар түзүлүп жатканын жеринен таанышуу да зарыл иш. Ошондой эле профессионалдык билим берүү боюнча калктын көз карашын өзгөртүүгө убакыт келип жетти. Негизи азыр элдин аң сезими ПТУ деген мурунку убакыттан калган ПТУ деген деңгээли начарыраак да, бирок тилекке каршы көпчүлүк университеттерге караганда ПТУда мына 70%дан көбү бат эле ишке орношот, ата энесине жардам берет. Мындан тышкары мына энергетика жагынан чоң курулуш иштери жүрүп атат. Негизи курулуш жагынан дагы азыр көп кесиптер пайда болуп атат. Ошондуктан көпчүлүк балдар мына ушул ПТУну бүткөн, башка ПТУларды бүткөн балдар ишке орношуп, ата энесине жардам берип атат. Ушундай мыкты кесип ээлеринин муунун тарбиялап чыксак, өлкөнүн кең келечегине чоң түрткү болчудай. Мисалы, курулуп жаткан стратегиялык ири энергетикалык объектилер соңуна чыкса, 1-2 жылда энергетиктердин таңсыктыгы башталат. Бул багытта учурда билим алгандар келечекте жумуш менен камсыз болоору анык. Жакшылап окуп, бир жылдан кийин жумуш таап, ата энеңди багып. Энергетика тармагы өнүгүп аткандыктан балдар көп да. Мисалы үчүн 2000 жылдары өтө аз болчу. Балдарды да практикага орноштурууда биз үчүн өтө кыйынчылыкка турчу. Азыр болсо мына быйыл даже биринчи курстарыбызды фирма келип, курулуш фирмасы ушул жерге өзү печатын көтөрүп келип 20 балабызды алып кетти. Тигичилик жагынан азыр биздин бизнесибиз өнүгүп келатат. Бул реэкспорт жагынан өнүгүү чоң болуп атат, биздин ВВПга да жардам болуп атат. Ошондуктан мына көпчүлүк кыргызстандыктар азыр тигичилик бизнесте иштеп жүргөндөр ПТУну бүткөн балдар, кыздар. Булар бир жагынан өзүнө жардам берип атат, үй бүлөлөрүнө. Мындан тышкары бир Кыргызстандын чоң секторуна мындай чоң пайда болду. Ошондуктан ушундай адистик ар кандай ПТУларга азыр жардам берип, кийинки азыр окуп өткөн балдар эртеңки күндү ойлоп, мына энергетика жагынан, тигүү жагынан, легкая промышленность деп коет, ювелирдик башка өнөр жактардан кесип алып туруп, ушу иштеп кетсе деген ой бар. Эльвира Сариева аймактарды кыдырып жүрүп да жакшы көрүнүштөргө күбө болгон. Томолой жетим болсо да навайканада өз ордун таап, мыкты ашпозчулук кесипке ээ болгон жаш жигиттер бар. Кубандырганы борбор калаага келип Бишкекти багындырам дебей, элетте зарыл болуп жаткан кесип таңсыктыгында жоюп жаткандары. Мисалы, Көлдө ПТУда 9-10 классты бүткөн балдар түшкө чейин окуп, ПТУдан жана ресторан, кафе, гостиницаларда иштеген кесиптерди алып, түштөн кийин жана жайнаган санаторийлер, курорттордо иштеп атат. Ошондо деген бир жагынан билим алып атышат, экинчи жагынан тияктан практика да болуп атат, каражат да болуп атат. Ошондуктан биз азыр ушу билим берүү жагынан ушу ПТУну алсак, ошол жерден бир нече жардам берип, ушу балдардын көбү ошол жерден кесип алып, анан ишке чыкса деген ой бар.